Тынбай сайрам деген нерсе жок. Күнүгө иштеп. Бакыт Зулуев 2012 жылдан бери кароолчу болуп эмгектенет. Анын айтымында айлыктын азына карабай бул ишинде күнү-түнү иштөөгө үйрөнүп калган. Ал Жалал Абад шаарындагы аянты 9 гектарды түзгөн Таштанды полигонунда иштейт. Ал жака күнүнө шаардын булуң бурчунан 50 унаадай таштанды келет. Түнү чыгат да бизде. Ночу базардын отряддарын түнү менен ташыш керек да, күндүз машина кире албайт жерге. Ошон үчүн тынбай. Күнүгө бизде базар күнү дам алыш болбойт. Тынбай сайрам деген нерсе жок. Күнүгө иштеп, шобур рабочийлерге. Анан көбү айлык аз деп кетип калышат. Иш ооруга айлык аз да. Мен үргөнүп калгамда бергеч. Мен мурда мен өзүм 2 жыл ошо тазалыкта иштеп тургандан кийин келгем да бергеч. Ошо 2012ден бери мен ошо жердемин. 2016дан бери ошо арендага келет, арендаторлор келип эле алышат дагы кетишет. Жалал Абад шаарындагы таштанды таштоочу жайдын абалы санитардык нормаларга туура келбейт. Жагымсыз жыттанган таштандылар шамалга учуп, бир топ чачылып кеткендигин байкоого болот. Мындан улам полигондун айланасын тосуу маселеси негизги темага айланган. Ал эми бул полигонду тазалоо көзөмөлдөө милдети шаардык тазалык ишканасына тапшырылган. Күнүнө орто эсепте 400дөй куб таштанды топтолуп чыгарылат. Ал эми таштанды чыгарылган полигонубузда, свалкада, ал жерде атайын 2 бульдозерубуз бар. Алар менен тынымсыз чыгарылган таштандыны ошо иретке келтирип, сүрүп, пресстеп, өз немесине келтирип турат. Төрөкулов коомчулукта тазалыкка кайдыгер мамиле жасалып жаткандыгын айтып, таштандыны сорттоо системасын ишке ашыруу маанилүү кадам болорун кошумчалайт. Жалал Абад шаарынын жергиликтүү бийлиги бул маселени чечүү жолдорун карап жаткандыгын билдиришти. Кабардармын. Аны биз 6 айдын бюджетине киргизип туруп, ошо полигондун сырткы жагын бардыгын биз кашалайлы деген оюбуз бар. Забор депчү. Чтобы малдар кирбесин, мал кайтырган жаш балдар ошол жерде мусорду аралабасын. Анан ошондой эле шамал болгондо мусорлору сыртка чачылып кетпей иретине биз забор кылып тосуп коелу деген азыркы күндө пландарыбызда. Тамак аштын калдыгы 10 күндөн 1 айга чейинки аралыкта чириндиге айланат. Кагаздар түрүнө жараша 1 айдан 2 жылга чейин. Бут кийим жана темирлер 10 жыл аралыгында. Аккумулятор, фольга, батарейка 90 жылда чириндиге айланат. Ал эми желим бөтөлкү жана унаанын дөңгөлөктөрүнүн чириндиге айлануусуна 100 жылдан ашуун убакыт керектелет. Ошондой эле күнүмдүк турмушта көп колдонгон полиэтилен баштыгы 200 жылда. Айнек жаандан жасалган буюмдар 1000 жылга жакын убакытта чириндиге айланат. Кыргызстанда таштандыны кайра иштетүүчү завод жок. Таштандыны кайра иштетүүчү завод куруу маселеси 1980-жылдан бери көтөрүлүп келет. Бирок азыркыга чейин алгылыктуу натыйжа жок. Турмуш тиричилик калдыктарынын үзгүлтүксүз пайда болуусу бул тез арада чечилиши керек болгон көйгөй. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, дүйнө жүзү боюнча жылына 1 триллионго жакын целлофан баштык өндүрүлөт. Эгер ушул тенденция улана берсе, анда 2050-жылга чейин дүйнөлүк океандагы балыктарга караганда пластмасса көп болот. Швеция таштанды маселесин Европа өлкөлөрүнүн алдыңкылардан болуп чечип, кайра иштетүү жолун колго алышкан. Швед экологтору болсо өрттөлгөн таштандылардан чыккан түтүндү зыянсыздандыруучу долбоор иштеп чыгышкан. Натыйжада абага 1%га жакын гана зыяндуу газ тарайт. Бул өлкөдө кайра иштетүү үчүн таштанды тартыш болуп, жылына 800 000 тоннадан ашуун таштандыны Норвегия жана Улуу Британиядан алып келишет. Ар бир шведтин үйүнүн алдында кагаз, айнек, металл, пластик үчүн өз-өзүнчө контейнерлер турат. Ал эми кайра иштетүүгө болбогон таштандыларды өзүлөрү жашаган аймактагы экологиялык станцияга жеткиришет. Пластиктерди жана кагаздын түрлөрүн 7 жолу иштетишет. Тиричиликке керектүү буюмдардан сырткары унаалар үчүн биогаз алынат. Ал эми таштанды жагуу менен калк жашоочу үйлөрдүн, ишкана мекемелердин 20%-ын жылуулук менен камсыз кылышат. Жылына таштандыдан 17 тераватт саат энергия иштелип чыгат. Кыргызстан үчүн таштанды маселесин жөнгө салуу алда канча жеңил. Анткени таштандынын көлөмү да, калктын саны да аз экендигин экологдор белгилешет. Азыркы учурда Жалал Абад шаарында эле эмес, өлкө боюнча таштандыны сорттоо орчундуу маселеге айланды. Экономиканы ойлоп, экологияга зыян келтирбешибиз керек. Ошондуктан таштандыны сорттоо маселеси тез арада чечүү керек. Антпесе экологияга зыян келип, жер кыртышынын бузулуусу абанын булгануусуна алып келет. Иштелбеген таштандылардан ар түркүн жугуштуу ооруларын келип чыгуусу ыктымал.
Маселени чечүү үчүн пластиктен баш тартып экологиялык буюмдарды колдонуу зарыл. Калкка таштандыны сорттоо тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ушул багытта аракетти күчөтүү маанилүү. Таштандыны кайра иштетүүчү ишканаларды куруп, шведтер сыяктуу экологияны сактоо менен экономиканы өнүктүрүү замандын талабына айланууда. Акылай Карабаева, Интерньюс үчүн.